Ойлон жана шүгүр кыл. Жараткан Алла сага берген жакшылыктар тууралуу ойлон. Ошондо сен жакшылыктарга чөмүлүп, алар сени курчап турганын байкайсың. Алла Таала Куран аятында мындай дейт: Эгер Алланын жакшылыктарын санап көрсөңөр, аларды санап бүтө албайсыңар. Ден соолуктун бекемдиги, мекендин тынчтыгы, тамак-аш, кийим-кечек, таза аба жана суу, турак жай жана унаа, мал-мүлк жана бала-чака, үй-бүлө жана достор. Сенде бардык байлык бар. Бирок сен аны сезбейсиң да байкабайсың. Сенин кол буттарың, көз кулагың жана тил оозуң бар. 6 саның аман. Сен басасың, кыймылдайсың, угасың, көрөсүң жана сүйлөй аласың. Тамшана тамактанасың. Булар эмне, жөн эле нерселер деп ойлойсуңбу? Канчалаган адамдар бар, кол буту мунчу болуп, кыймылдай албай, же сокурдудуктар. Канчалаган адамдар бар, оору суркоодон арыла албай онтоп, каалаганча тамактана албай, айласы кууруган. Жараткандын сага болгон сыноосу ар түрдүү болот. Сенин кардың соо туруп, жинди болуп акылдан адашпай туруп, жараткандын жакшылыктарын билбегениң, ага ыраазы болуп, шүгүр кылбаганың жарабас. Күндөрдүн биринде бир кедей киши өзүнүн жакыр жашоосуна жана Алла анын өзүнүн жакшылыктарынан куру калтырганы тууралуу аалымга даттанганы айтылат. Аалым жакырдан сураган: көздөрүңдү мага 100 000 алтын теңгеге сатасыңбы? Жакыр болсо жок деп жооп берди. Анда аалым: колдоруңду мага 100 000ге сатасыңбы? Буттарыңды, акыл эсиңди 100 000ге сатасыңбы деп сурады. Жакыр болсо жок деп жооп берди. Ошондо аалым ага мындай деди: сен 100 000 деген байлыктарга ээ болуп туруп, жакырмын деп даттанасыңбы? Ошондо тигил киши колдогу байлыктан да колго урунбаган жакшылыктар маанилүү экенин жана Алланын мээримдүүлүгү чексиз экенин түшүнүп, шүгүр кылган экен. Албетте сен өтө зор сыйга бөөлөнүп жашап жатканың менен анын кадырын билбейсиң. Анан кайгы капага бата бересиң. Алдыңда жээрге ысык наның, ичерге сууң даяр. Чарчасаң уктап эс аласың. 6 саның аман. Колдо жогун гана ойлоп, барына шүгүр кылбаганың кандай? Бир аз чыгаша болсоң эле жаның кыйналып, бактылуулуктун ачкычы колуңда турганын билбейсиң. Жараткан берген эсепсиз сыйларды акылыңа илбейсиң. Урматтуу мусулман бир тууганым, ойлон жана шүгүр кылганды бил.